Мага карата куру доомат коюп, күрөк менен сабап салды деп милицияга арыз жазып коюптур. Эми кылмыш иши козголуптур. Тиги өзү жакшы эле жүрөт, ооруканага деле жаткан жок. Ошол ишти жапса болобу? Түшүнүктүү. Бул жерде сөзсүз анын канчалык деңгээлде жаракат алгандыгы боюнча атайын тергөөчү соттук медициналык экспертиза дайындап, анын жаракаты мындай аныкталгандан кийин, демек атайын адистин, врачтын корутундусу чыккандан кийин анын канчалык деңгээлде оор же жеңил жаракат алгандыгы аныкталыш керек. Ошолго карата сизге мындай кылмыш иши козголот. Эгерде анын бүгүнкү күндө үйдө жүргөн болсо, сиз айтып жаткандай ооруканага жатпаган болсо, демек ал денесине жеңил жаратылган болушу мүмкүн албетте. Андан сырткары ошол куру доомот деп жатасыз. Бул бардыгын өзүңүз далилдөөгө сизге толук мындай укук берилген, кылмыш иш козголгон болсо, эгерде мындай далилдер аныкталбаса, анда бул иш кыскартылат. Башкача айтканда, мындай кылмыштын курамы жок болсо, бул иш атайын тергөөчүнүн токтому менен жабылыш керек. Эгерде чын эле денесине жеңил жаракат келтирген болсоңуз, ачуу үстүндө бир аз тартышып, кол менен урган болсоңуз, анын денесине жеңил жаракат келген болсо, анда сиз аны менен элдешип, элдешкенден кийин мындай ошол ага тиешелүү кеткен чыгымдарды төлөгөн болсоңуз, мындай иштер Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 66-беренесинде, эгерде чоң коркунуч келтирбеген, анча оор эмес кылмыштар катталып, алар элдешсе, иш кыскарат. Тактап айтканда, кылмыш куугунтуктоосу токтойт. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 66-берене жабыр тартуучу менен макулдашууга жеткенде кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотуу, чоң коркунуч келтирбеген кылмыш же анчейин оор эмес кылмыш жасаган адам эгерде ал жабыр тартуучу менен элдешсе жана келтирилген зыянды жайгарса кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулат. Өнөкөт, коркунучтуу өнөкөт же өзгөчө коркунучтуу өнөкөт кылмыштарды жасаган адам ушул берененин биринчи бөлүгү боюнча кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулууга жатпайт.